Эгерде биз бир жолу киргизип койсок, анда биз жол ачып коебуз шариятка. А шарият деген бир коркунучтуу нерсе. Көзүң менен көргөндөн кийин акыйкатты айтышыбыз керек. Же болбосо жүрөктөн жаман көрүшүбүз керек да. Ыймандын эң төмөнү дейт да. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, амансыздарбы? Мына кече Малиев шарият боюнча сүйлөп чыгыптыр. Шарият бул өтө коркунучтуу деп. Жогорку кеңештеги депутаттарга да кайрылат элем. Бирөө сүйлөп да койбосуздар, сүйлөп койсоңдар аябай жакшы болот эле. Көп жылдан бери мына Малиев чындыгында тойгозду. Бир туруп жолук асылат, бир туруп Куранга асылат. Эми шарият боюнча коркунучтуу деп сүйлөп чыгыптыр да. Бул өтө туура эмес, мына кессинчи бийликтенчи, жогорку кеңештен кессин, баарыңар да жазып коюңуздар. Мен чындыгында кече угуп алып, гыжылат болуп айтпасам болбойт экен, бул акыйкат нерсени айтышыбыз керек да. Ушундай көп катталуусу болгондон кийин, подписчик болгондон кийин биз айтпасак башка ким айтат? Кудайдын алдында дагы эртең күнөөкөр болуп калат. Ошон үчүн акыйкатты айтышыбыз керек. Шариятка асылбасын, ушу бийликтен кессин, өзүнүн ишине кылсын барып. Эми дагы депутатка талапкерлер болсо карап тактап шайласак жакшы да. Негизи ал Малиевди ким шайлаган, мен чындыгында таң калдым да. Башка сөзүм деле жок, көп сөздүн деле кереги жок. Ошо мен жеке оюмду, ичимдеги нерсени айтып коеюн деп кайрылуу кылып атам да. Комментарий жазып коюңуздарчы, кессин деп. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Аябай сонун жакшы жаңылык. Бүгүн биз Кыргызстандабыз, Москвада эмеспиз. Кыргызстанда Жалал Абад шаарында Базар Коргон деген районго келдик буюрса. Бул жерде өзгөчө жаңылык десем жаңылышпаймын. Ушу видеону көрүп жатсаңыздар, силерден сураныч кичинекейдикке Аллах Тааланын ыраазылыгы үчүн группаларга бөлүшүп койсоңуздар аябай сонун болот. Мисалы Кыргызстанда группалар көп да, базар группалары бар, ат группалары, машина группалары бар. Неге дегенде бул өтө пайдалуу. Ден соолукту чындоо борбор ачылды бул жерде. Пижама бар бул жерде, сүлүк коёт, фита бочка. Чындыгында ден соолуктарды чындап кетесиздер. Жана окуу курсуда кызыккандар көп, медреседе окугандар, медресе бүткөндөр көп да. Келип окуп кетсеңдер болот, диплом, сертификаттар бардыгы берилет. Мына ушул боюнча сиздерге маек кылабыз, биз менен чогуу болуңуздар. Азыр таксирди биз Москвада точкалар бар. Азыр Кыргызстанга келип ачыптыр. Мен чындыгында өтө сүйүнүп атам. Ассаламу алейкум. Кудайга шүгүр. Элдер менен амандашып, бул жер боюнча маалымат берели. Кайсы жерде жайгашкан, графиктери кандай? Бұл жақ центрден келген жол, поликлиниканың жанбасы. Бұл жақтан больница көші. Туғандар, бұл жерде мен дағы айта кетейін, Раматыл Чуа ұстаз айтқан, түркүгү жоқ мечит деп Базар Коргон айтып келген, түркүгү жоқ мечит бұл жақта. Көргөндөрү бар, көрбөгөндөр бар. Анан бұл жақта больница бар. Базар Коргондун больница деп жасаңыздар, навигатордан сырат чыгат. Ошонун жайында жайгашкан мынакей. Банда администрация, оорулар бүт, баш оорусу, бел оорусу, бүт оорусу, сүлүк, массаж түрлөрү бар. Чындыгында массаж жакшы көрөбүз го. Массаж түрлөрү. Бардыгы бар да бул жерде. Келип окусаңыздар да болот, ден соолугуңуздарга чындап кетсеңиздер да болот тугандар. Азыр ичкери кирип, ичкери боюнча дагы маалыматтарды берейин туган. Күчтүү электрондук массаждык аппараттар бар, аппараттар бар. Бисмилlah деп мына тугандар киргенде ички аурасы заман багып кел. Пакеткелерин бул жака чечесиздер да, пластик кийип, бул жака өтөсүздөр. Бул жака кийимдерди илесиздер, мына туган илип, анан бул жака киресиздер. Киргенде о ичи өтө сонун экен. Таксыр элди менен амандашып, бул жер боюнча кенен маалымат берели, Баарыңыздарга ассаламу алейкум. Кандайсыңар, кызым, жакшысыздарбы? Күндөн кийин оорууда кыйналып аткандар болсо, через давление, низкий, высокий болуп, баш ооруу, бел ооруу кыйналып аткандар болсо, зоктон же простат менен кыйналып аткандар болсо, бизге кайрылсаңыздар болот. Таксыр бул жер ушундай массаждары кандай, общий комплектпи же бөлөк-бөлөкпү? Бөлөк-бөлөк дагы бар, массаж бар, мануальный терапия бар, пижама бар, сүлүк бар, астандроз, жүргөндөр болсо. Эмне ооруганда кайрылса болот, эмне ооруганда кайрылса болот. Разницасы жок, кандай ооруганда. Кандай оорумен баштан баштап путка чейин келе берет. Чындыгында. Анан кандай оорулар болбойт? Давлениясы бар, жүрөк оорулар. Жүрөк оору болсо, тилин астын көрөбүз. Жүрөктөн болсо тилде белгиленип калат.
илгери. Кийин простатит менен кыйналып жүргөн болсо, моюндары ооруп аткандар болсо, бизге кайрылсаңыздар болот. 2-3 нерсе болот, 2-3 күндө бүтөт иншалла. Бул эркектерге да өтө пайда да. Пайдалуу. Анан пижама сүрүктөр боюнча да маалымат койсоңуз. Сүрүктөр көп кеңиде баш ооруйт, бут ооруйт, ар кандай болот. Буякта давление өлчөгүч бар, буякта ураган аппараттарыбыз бар өзүнө. Именно токтор бар. Массажный бар жок нерселер бар. Массаждын бүт аппараттары бар дейм. Бар. Анан окуу боюнча да кичине маалымат берип коелу. Окуу боюнча окуу курстар 1 ай болот. 1 ай болот. 1 ай окуу курс болот, келет. Вот 1 ай ичинде күнүнө практика менен бүтөт. Окуу аз болот, окуу үйрөнгөндөн көрө практика менен үйрөнгөн. Карап көрүп деген. Көрүп өзү үйрөнүп калат да. Диплом сертификат берилет, бар жок шарайттар бар. Любой жакка иштесе болот. Любой жакка барып, Москвада болуп, Турцияда болуп, Белградта иштесе. Медресе сурагандар көп болот да, мендеш. Пижама окуйм эле депчи. Окуй тургандар болсо келип, ошол жерде үйрөнүп, диплом сертификатын алып кетсе болот. Калган аппараттар бар. Пут ооруп атканда, путун муздап, ошол жакта путун муздап. Пут муздаган болсо ыстабы? Ооба, пут муздаган болсо отуруп Мына жакыныраак келип ката бер. өзүнүн спирал бар ичинде. Ого, замактын келет ба? Вай. Сону атамлар айтканча пай го буяга. Өтө сонун деген, Экинчиси дагы путка кула деле отуруп көрсөңүз. Турса болобу? Секин туруп, экинчиси отурасыз. Бисмилlah. Жакыныраак Кыйналып аткандар болсо, өтө сонун массажга экен да. Ого, өзүнчө рахат берет, өзүнчө рахат берет, Өтө сонун экен. бул эмнеси? буякка отурсаңыз, бул ошо астхондроз менен кыйналып жүргөндөр. Эмне оорулар бар? Астхондроз, элде туз кыйналып жүргөндөр массажы бар. Зорсун да? Ооба. Жакыныраак келип коесуңуз. Ого, өтө сонун экен, Аман жагат экен, Өзүнчө рахат экен. Өтө сонун экен, Миң уққандан бир көргөн артык дейт да. Ошон үчүн келип ден соолугуна кам көрүп кетиңиздер. Мисалы бул видеону көп жактан көрөт да, Оштон, Бишкектен, ар жактан көрөт да, Кудай кааласа. Сөз түрдө келгендер болот да. Если келе турган болсо сизге заранее жазып, чалып келиш керекпи? Анан көп кеч келем дегендер болот да, кеч акчалуу болобу? Саат эртең саат 10-дон кеч 10-га чейин иштейбиз, безбухтный иш. Чалып запись менен келсе жакшыраак болот. Запись менен, Ооба, запись менен келсе, ошо маалда биз запись албайбыз да. Анан Оштон окуйм, өзгө тарапынан окуйм дегендер болсо кандай болот алар? Эми жеңил болот, буякта эптеп шарайт беребиз. Аларга колдо келгенче 1 ай эмес, 15 күн ичинде 15 үйрөтүп, диплом сертификатын колуна беребиз. Кечке бала келип, ачып берип суранса болобу? Болот. Чалат да? Чалат, только запись менен келсе, бар жок шарайттар бар. Кечкеге деле. Кечке Куруктагы достор, коллегалар болобу, эми группалаштар, ар кандай да бирөөсү кеч чыгып калат, жок, чыгып калат, топтолуп келсе. көпчүлүгү баазы иш маалда билесиздер, күзгү дыйканчылык жин алып, начак кечке маал 9-10 көчөгө чыгып аш жемиш болуп эле, она фитобочка бар экен, массаж бар экен, ооруларга сонун экен, үй биле бекем, эл бекем, чындап келели деп баягы хижама койдуп келели же сүйлүк койдуп келели дегендер болот да. 5-6 адам отуруп эле достор болду. Давай кет деп туруп күн жарымда келе берет да. Биздикилер билесиз го. Күнү болобу, түнү болобу чыгара берет, жаза берет. Только запись менен келсе жакшыраак болот, меңирээк болот, аны без очередь болот да. Сонун экен. Буякта азыр калай берди, буякта именно мужской жакка сүйлүк койгон. Кардасы бар, достар, Өтө важный нерсе бул. Фитобочканы көрөлүм да. Kirelim. Burada önce aynı pas. Bak. бар, iki жакта. Bırak.
Açılalım. Ооба. Fita bochkani bilasizlar, Qirg'izistonda negizgi ko'ylagi Moskvada hozir 2-3 yil ochilgan. Taqsirda Moskvada ishlab yurgan. Buyursa Moskvadagi tochkasi bor, hozirdan Qirg'izistondagi açayın, Qirg'izistonning bütün oblastlarini açayın deb yaxshi niyat, yaxshi maqsadda kelibdi. Çindig'inda açaversin, o'saversin. So'nim bo'ladi Çindig'inda. Bu жыгач келди, бул деле Москвадан келди. Moskvadan keldi mi? Ооба, Москвадан баардыгын алып келип, буякта. Azından o tarafta yok fita bochka. Мен бочкалар Ben артында uqqan emasman, ko'rgan emasman. Bishkekda biri bor biroq. бирок клиникаларда бар. Бар klinikada. Клиникаларда бар. Yo'q, mana boshqada bor. Bu yoqqa 10 minut 15 minut o'tiradi. Чыдарымчы отурат. 1 саат, 2 саат. Адам канча? Bu yoqdan chiqib dush, Душка кирет. dushdan chiqib Душтан чыгып мануальный терапия. Калганы бул сыяктуу болот. massaj burada açık var. Massaj da Ар бир адамга пастелдер бар. Albert'ın özünün. Ар бир адамга ар пастелдер бар. Ар бирине салып беребиz. Ооба. Massajdan keyin Бияктан ар бир адам болот. Чачы бар нерсе бар. Обслуживание. bu yoqdan chiqib turib, mana qalasa pijama qalasa пижама кылат, каласа сүйүп коюлат. Каласа аппараттарыбыз бесплатный делип. Apparatlar besplатно. Kütücü aldım. Ажданияда күтүп отурса деле. O sertifikatsa özünüz ekan, ha? Ооба, сертификат дипломдор. Sorun ekan. Massajın türleri var, bizde var. Daha ne ma'lumotlar aytaylik? Ошо маздар бар. Mazda. Ооба. Bo'lib ko'p qo'yiladi. Bizde bir şey için, ha? Ооба. Sorun. Mazda'nın türleri neler yaxshi bo'ladi, neler yaxshi? Ошо сүрөттө көрүнгөн нерсеси. Ооруп аткан, желке ооруп аткан, кол ооруп аткан, бел, пут ооруп аткандарга ушуну сүртсө результат жакшы болот. Erkeklerge de bandaylar var mı? Анан мужской сила бар. Бул уже экинчи пачка бул. Ne farkı? Бул простатитке деле али кыйналып жүргөн болсо, мужской тараптан кичине проблемасы болсо, 3 таблетка болот. Ар 3 күндө бир ичет. 9 күн жетет. 9 күндө бүтөт. Проблемасы бар. Кыйналып жүргөн кечинде деле шамал башка түрүп чыгып аткандар болсо, жакшы. Nurlar? Булар именно бочканын өзүнө күндө турган майдар. Күнчө бочканын майдары. Hem özünüzden karar alar aytkan bolsa özün arman. Ооба. Özünüzden yaşlı jakan ötkesler. Ооба да, кыйналып жүргөндөр болсо, колдон келгенче жардам беребиз ишенем. Dostlar videonun boluşunca bir falan beş konular bağlamından sorun atlık. Sizler de kel densolda kan pürpetiydi. Densolda pletalardan belgen amalatga kıyan kulaş gerek. Söz türlü Oruçsan da, Oruçsan da bir şeyle gelip kördünlük tesinde daha öte sonunda. Şimdi bardalı erkekte olsa gerek. Gel. Soğukta köpçülüyoruz, sağda köpçülüyoruz degende. Koşunca amalatlar olsa verin. Olsun prosedür. Кошчасыны видеода немеде коюп кетебиз. Şurada koyup gidelim de. Buna tondan adresleri boyunca ettik. Biz ulisalarda numarlarını kaldırıp koyuz. Instagram accountları da var. Oşu jaktandağı çalıp, korkmayla çalıp surasanlar болады tonda. Tinç bolunlar, aman bolunlar, Allah'ın sattığında korganda bolunlar. Assalamu alaikum canım. Asıl qanday oldu da? Qaysi jaqdan keldingiz? Биз Ош шаарынан келдик. Oş'tan Жалатқа keldiniz mi? Оштон Жалабатка мейманга келип калдык. Мына Базар Курган шаарына келип, бул жакта өзүнүн жакын инелер ачкан экен. Ошо кичине эс алып кетиңиздер деп. Ошол себептен келип калдык. Результат qanday oldu азыр? Өтө терлеп калыпсыз азыр. Жакшы болуп атат. Мына бул жерде фита бочкалары бар экен. Мындан кийин хиджама, сүлүктөр бар экен. Массаждар бар экен. Ошолорду көрөбүз эми азыр. Азыр массажга түшүнүп жүрексиз. Түшүлек Азыр bundan başladık. Bundan кийин башталат. Мырзаларга сунуш кыласызбы? Сунуш кылабыз, келип бес алып кеткиле, ден соолуңарды чыңдап, Базар Курган шаарында. Главный жактыбы сизге? Жакты. Мен уккандан бир көргөн жакшы эле. Туура айтасыз. Таксырым, муктап калдыңызбы? Кандай болду? Жаман тетелепсиз го, Атасам. Чачыңызга чач егиш керек экен башыңызга. Кичине өзүңүздүн туугандарга кичине сунуш берип койсузбу? Келиңиздер, мына солнукен. Аябай сонун отурам мына. Кандай реакция болуп атат? Жакшы, аябай жакшы. Ысып атабы? Главный. Ооба.
жақсы. Жактыбы? Каяктан келдиңиz? Оштан. Оштан келдиңиz. Şimdi kelinde mal berip koyun da uyaltasызбы же? Ооба, уялды. Ошо достор келгиле ушундай келип кааласаңыздар фитабочка кааласаңыздар мына ушундай фитабочка окшогон чатыр деп коебуз ичинде сонун суулуктарды чыгарып берет. Орлар аябай сонун путка, бел ооруга, баш ооруга уктабай жүрсөңдөр ушул жака келип бирден соңдары чындап кетсеңдер, вообще сонун уктайсыздар да. Москвадагы кыргыз элим, сиздер Москва шаарында болуп кирчиктин маселесине муктаж болуп жатсаңдар, анда биз сиздерге ишеничтүү агаларды сунуш кылабыз. Москва шаары метро проспект мери 2-быйыктан чыгып келесиздер. Границага чекметиңиздерди карап такта берет, чонуда барбы жокпу, ошол маселелер боюнча жардам берет. Стажы аябай жакшы. Маалымат алуу үчүн төмөнкү нөмүрлөргө кайрылып жатсаңыздар толук маалыматты бересиздер.